Саламатсыздарбы, Азаттыктан жаңылыктар менен студияда мен Рахат Кеңешова. Астана бийлиги жергиликтүү тургун Алтын Червалиеванын мыйзамсыз курулган деген үйүнүн терезелерин чыгарып бир капталын түрттүрүп салды. Күч кызматкерлери бул үчүн ага компенсация берилгенин айтты, бирок Червалиева сот чечими анын пайдасына чыгарылганын билдирип, түрттүрүп салуу планына кирген башка коңшу үйлөрдүн ээлери менен чогуу бир нече күндөн бери ошол үйдү ачкачылык кармап жаткан болчу. Бийлик ал жер мамлекетке караштуу болгондуктан бала бакча салынаарын айтууда. Ал эми тургундар документинин баары туура экенин, бийлик өзү мыйзам бузуп жатканын билдирип келет. Тажикстандын Рудаки районуна караштуу Арбыбхотун айылында 28 жергиликтүү тургун аммиак хлоридине ууланып жабыркады. Айылдагы темир иштетүүчү цехте жумушчулар ичин текшербей туруп 40 килограммдык баллонду экиге бөлөбүз деп кесе баштаганда өтө ачуу жыт тараган. Доктурлардын айтымына тегерекке жайылган газга уулангандардын көбү 3 айдан 14 жашка чейинки балдар. Жетөөнүн абалы оорураак болгондуктан азыр алар ооруканада, калгандары бир сыйра текшерүүдөн кийин үйүнө кое берилген. Арменияда жашаган езиттер диаспорасынын өкүлдөрү Ереванда өкмөт үйүнүн алдына чыгып, Ирактын түндүгүндөгү езиттерге жардам уюштурууну талап кылды. Алар ирактык езиттердин азыркы абалын геноцид деп атап, муну токтотуу үчүн Армения жетекчилигин Бириккен Улуттар уюмуна басым жасоого чакырды. Полиция демонстранттарга күч колдонуп, аларды борбордук аянттан сүрүп чыгарды. Белгилүү болгондой, Ирактагы исламчыл согушкерлердин кордугунан улам миңдеген езиттер жашаган жеринен качып кетүүгө мажбур болгон. Улуттар уюмунун соңку эсебине караганда, Синжар тоолорунда камалып турган езит жана христиан качкындардын саны кеминде 20-30 миңдин тегерегинде жана алардын ырайымсыз чабуул жана геноцидке массалык түрдө кабылуу коркунучу али сакталууда. Молдовада жаш жарандык активисттер тобу Орусиянын бул өлкөдөн жашылча жемиш сатып алууга тыюу киргизген чечимине каршы акция уюштурушту. Алар Орус элчилигинин алдына барып, чакан театрлашкан оюн көрсөттү. Андан кийин активисттер Румыния жана АКШ элчиликтерине да барып, орусиялык эмбаргого туш болгон Молдовага көрсөтүп жаткан колдоосу үчүн ыраазылык билдиришти. Өткөн айда Орусия бир катар мурдагы союздук республикалардын батыш өлкөлөр менен мамилесин бекемдөө аракетине байланыштуу алардан азык-түлүк сатып алууну убактылуу токтотуп койгон болчу. Пакистанда өлкөнүн эгемендик күнү 14 августта куралдуу күчтөрдүн өкүлдөрү Банну шаарына барып, түндүк Вазиристан провинциясынан келген качкындар үчүн уюштурулган майрамдык иш-чарага катышты. Аскердик бөлүктөрдүн башчылары кооптуу аймактардан талиптерди сүрүп чыгаруу аракети жүрүп жатканын айтып, жакын арада баардык качкындар үйлөрүнө кайтуу мүмкүнчүлүгүн алаарын убада кылышты. Июнь айында өкмөт түндүк Вазиристанда баштаган антитеррордук операциясынан бери ал жактан 1 миллиондой киши көчүп кеткен. Ал эми Пешавар шаарында болсо, качкындар үйүнө кайтуу үчүн шарт түзүп берүүнү өкмөттөн талап кылып, атайын жүрүш уюштурушту. Демонстранттар колуна кара кагаз кармап, быйылкы эгемендик күнү алар үчүн аза күтүү болгонун билдиришти. Ушул жана башка кабарлар топтому менен сиздер Азаттыктын интернеттеги сайтынан дагы кеңири таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык _KG.